Мен Иманалиева Сауле, Анарбеков Дастандын апасымын. Менин балам 2022 жылы аскер военный институтун бүтүп, кызыл диплом менен бүткөн. Анан аны бир ай отпускада үйдө жүрүп, бир айдан кийин июлдун аягында 27-леринде сбор болот деп Бишкекке кеткен. Бишкектен по распределению Баткен областын Баткен районундагы Достук заставасына замполит болуп дайындалып, ошол жакта иштеп жүргөн. Аны иштегенине 1,5 ай болгон. Мен акыркы жолу балам менен 15 сентябрда сүйлөштүм. Түндө саат 10-до чалган. Апа, бизде баары тынч, переживать этпеңиз. Бизде баары жакшы деген. Анан 16-сында түштөн мен жумуштан келип түштөн кийин Дастандын номерин чалып ала албай калдым. Отключен болуп атты. Бир жакшы кабар келип калат чыгар деген ой менен күтүп отурдук. Анан органдардан сурадыңыздарбы? Жок, эч жактан сураган жокпуз. Жана далил болгон жок да, ошо бизге кабар келгенден эч кандай далил болбогондон кийин атасы, туугандары менен Баткенге барышты. Баткенге 19-да Баткенге барышып, ал жактан да заставага киргизбей коюшуптур. Барганга болбойт, киргенге болбойт, ал жакта миналар бар, анан киргизбей коюшуптур да. Анан бир обгоревший бирдемени беришиптир, ушун силердин балаңар экспертизага берсеңер, ДНК тапшыргыла деп. Ошо менен булар кайра Бишкекке келип, ДНК тапшырышып. ДНКнын да жыйынтыгы чыга элек. ДНКнын жыйынтыгы 1 айда чыгат экен, 30 күндө. Ошо менен ДНКнын да жыйынтыгы чыккан жок. Бранжилерден башка эч нерсесин билишкен? Жок, эч нерсе билген жокпуз. Фейсбукка, соц тармактарга обращение жасап, МЧСке обращение жасадык. МЧСтен ошо каралып атат. Принят запрос принят деп айтты да, жооп беребиз деп. А башка жактан эч кандай реакция боло элек али. 17-синен баштап менин балам дайынсыз болуп атат. Мен энем жүрөгү сезет дейт, менин балам тирүү деп ишенем. Тауып берүүңүздөрдү, может кандай бир маалымат уксаңар же бир информация болсо бизге билгизип койсоңор суранам. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана ГКНБнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылуу жасагым келет. Менин балам Анарбеков Дастан тирүү, ошо жана поисктарды прекращать этпей Таджикистанга запрос кылып, мен баламды тауып берүүңүздөрдү суранам. Сезип атам, мен балам тирүү. Жардам бериңиздер. Кыргыз элиме, Баткендеги жердештерге кайрылып кетким келет. Мен балам может бир жеринен жаракат алып, өзү жөнүндө эч кандай маалымат бере албай жаткан чыгар. Ошондой бирөө жарым таап алса, ошо жаракат алып, может бир жерден раненый болуп жаткан жеринен таап алсаңар, бирдеке маалымат берип бизге кабар кылып койсоңор.